тынчтыгына, ынтымагына берген баталар кабыл болсун. Жакында ораза айы бүттү. Оразаңыздар кабыл болсун. Biz İsvana şaharın көптөн бери Разаков шаары кылабыз деп айтып жүрдүк эле. Разаков шаары болду. Алдыда дагы бир жакшы максаттарыбыз бар. Ошол максаттардын баарын сиздер менен чогуу ишке ашырганды жараткан бизге насип кылган болсун. Biz экинчи күн ушул Баткен областыбызда, Лейлек районубузда кыдырып жүрүп атабыз. Кечээ Разаков шаарында чоң жыйын болду. Анча-мынча кишилер бар. Катышканыңыздар болсо керек. Болду, жайгашып бүттүкпү? Ошол кагаздар атайын берилип атат сиздерге. Кимиңиздерде кандай суроолор болсо тездетип берсеңиздер. Биз убакытты үнөмдөө максатында баарына жооп бергенге аракет жасайбыз. Областыбыздын губернатору отурат, районубуздун акими отурат. Анан бизге 1 саат өтө катуу ашып барса, 1,5 сааттын ичинде суроо жоопту биз аяктасак, андан кийин жергиликтүү маселе болсо, райондук деңгээлде областтык маселе болсо, бу кишилер калса бизге уруксат берсеңиздер, биз Ошко сапар тартышыбыз керек. Эртең Аллах насип кылса биз Ош областында жалаң мугалимдер менен ушундай жыйыныбыз бар, жолугушубуз бар. Бүрсү күн эртең менен, Кудай кааласа, бүрсү күн эртең менен Казакстанда Кордай айылында Кыргыз-Казак чегарасы боюнча биздин баягы өтүп аткан, ташып аткан чоң жүктөрүбүздүн өтпөй калгандыгынын маселеси боюнча биздин жогорку кеңештин эл аралык комитети менен Казак парламентинин биргелешкен жыйын өтөт. Ошого да жетип барышыбыз керек. Сүйлөштүкпү? Кыргызстан алайсыз. Сиз кирип келгенде бардыгы уже ордунан туруп атат. Байкап атасызбы? Теп тынч эле ушул жерде. Тынчтаналы. Мен кыскача маалымат берейин сиздерге. Биздин биринчи Бүтүн Кыргызстан фракциясынын жыйыны, эл менен жолугушуусу Баткен областында болуп атат. Баткен областында болгону дагы жөн жерден эмес, себеп эң көп арыз Баткенден барат. Эң көп арыз. Арыз барбаган күн жок. Башта эң арыз айтпаган област Баткен болсо, азыр эң көп арыз айткан Баткен областы. Ушуга биз өзүбүз үйрөтүп алдык. Жазгыла деп отуруп. Азыр жазбаган күнүңүздөр жок. Үй боюнча жазасыздар, чегара боюнча жазасыздар, социалдык кандайдыр бир коргоолор боюнча жазасыздар, укук бузуулар боюнча жазып атасыздар, соттордун адилетсиздиги боюнча жазып атасыздар, аткезчилик боюнча жазып атасыздар, контрабанда деп. Мына ушулардын баарын топтоп келип, сиздер менен кыска, нуска жыйын өткөрөлү. Биз сиздерден өзүбүздүн кулагыбыз менен угалы, сиздердин суроолоруңузга да жооп берели. Geçe biz kıskaça malumat katarında aytsak, gelinlik malumatты, hazır masallık malumat karajatları деген, sotsialдык tarmaqtar деген nesi var. Men özüm bilbeyim, çıgarat. Men özüm jönündögi köp malumatты da ошол sotsialдык tarmaqtan alam. Men kayakta жүрөм, kim менен жолугуп атам, не деп сүйлөдүm. Мына ошол сыяктуу маалымат сиздерде бар. Сиздер суроолор жазганга чейин кыска маалымат. Баткен областындагы былтыркы жабыр тарткан үйлөрдүн абалы боюнча 137 киши кол коюп арыз жазгансыздар. Биз сиздерге келип жооп берүүгө милдеттүүбүз. Азыр жолугушуп келдик, Максат айылында болдук, Аркада да болдук, Садада да болдук. Бардык жерде бир маселе. Чегара маселесин качан чечесиздер деген маселе. Чегара маселе ал ызы чуу менен чечилбей турган маселе. Ал тынчтыкты жакшы көргөн маселе. Муну сүйлөшүү жолдору менен чечилиши керек. Ал мындай чечкенде дагы нааразычылык пайда болот, мындай чечкенде дагы нааразычылык пайда болот. Кыргызстан чегара маселесин өтө чоң саясатка айландырып алды. Мени көрдүңүздөр, ысылдап чызылдап, Мадумаров мынтип жиберди, Мадумаров антип жиберди деп элди туура эмес жакка баштап жиберген, бул дагы бийликтин өзү болду. Натыйжада комиссия түзүлүп, ал комиссия Мадумаров 100% чындык
hakikat ekendигине çekip koyuştu. Bu bir жагы. Экинчи жагы. Дагы bir жолу айтам, урматтуу туугандар. Областтык болобу, райондук болобу, кайсы деңгээлде болсоңуздар дагы чегара боюнча түшүнүгү жок кишилер чегара боюнча сүйлөбөй эле коюш керек. Аралашпаңыздар. Өтүкчү өтүк тиккени жакшы, набайчынын нан жакканы жакшы, себетчинин себет жасаганы жакшы, тикмечинин кийим тикмени жакшы. Ар бир нерсенин өзүнүн адиси бар. Чегара маселесин чегарачылар менен жергиликтүү бийлик, атайын түзүлгөн комиссия, анан өкмөт парламент чече турган маселе бул. Мен азыр Сады айылында ушинтип айттым мен. Ал эки өлкөнүн ортосундагы маселе экен. Эки өлкөнүн маселеси эмес, эки абысындын ортосундагы маселе чече албай калып атпайбызбы? Кайнене кеткен болсо бирөөнүн эки төшөк тийип атат, үчүнчүсүнө бир жастык тийип калып атат, ошонун ортосунда да чатак чыгып атат. Бул эки мамлекеттин ортосундагы маселе. Үлүш жерде дагы кошуналарыңар менен талашып кетип баратасыздар. Бир кетмен ары чаптың, бир кетмен бери чаптың деп. Үлүш. Бул эки өлкөнүн ортосундагы маселе, оор маселе, кыйын маселе. Бул туруктуулукту, анан шашпай адептүүлүктү, анан кесипкөйлүктү, анан сабаттуулукту талап кылат. Биз ушул жол менен баратабыз, Кудай кааласа, аягына чейин чыгабыз деген терең үмүтүбүз бар. Ишеничибиз бар, Кудай кааласа. Мына экинчи маселе аткезчилик боюнча. Баткен областыбыз ушул аткезчилик боюнча да Кыргызстанда биринчи орунду алган област. Себеп бүт күйүүчү май болобу, солярка болобу, башкасы болобу, ушул биздин Баткен областыбыз аркылуу өтүп атканы эч кимге жашыруул эмес. Ошол аткезчиликтин төбөсүндө турган кишилердин бардыгы жогорку кызматтардагы кишилер экендигинде дагы эч күмөн жок, билесиздер аны. Өкмөт жетекчилеринен баштап, министр кайсы бир деңгээлдеги бизнесмендерге чейинки өтүп атканын, кетип атканын билесиздер. Канча жылдардан бери бул ачык маалым. Биз ошонун аягына чейин чыкканга бардык аракетти жасап атканын дагы угуп атасыздар. Бийлиги да жасап атат, жогорку кеңеши да жасап атат, күч органдары да жасап атат. Бирок чылпак ал десе көз моюп алган кыргызбыз. Ушул Баткен областынын Лейлек районундагы эки айылдын ортосуна коюп алган чек, баягындай пост, бул өтө маскара, бул өтө туура эмес нерсе. Мына эртең менен келатканда биз атайын ошол жерден токтодук, көрдүк. Бул жапайычылык, бул өтө чоң жапайычылык. Баягы коопсуздук кызматынын кызматкерлери, офицерлер бир каяктап качып жүрөт биз токтосок. Кимден качып атат? Эмне үчүн качып атат? Кайда качып атат? Кайда барат? Чүмбөттөнүп алыптыр. Мен грипп болуп калдым. Грипп болуп калсаң, ал жерде эмне кылып отурасың ал жерде? Качып жүрөт. Беттерин көрсөтпөй. Ушул бул Кыргыз коопсуздук кызматынын абалы. Ал жерде бажы кызматкерлери турат, чегара кызматкерлери турат. Жакшынакай болуп келип өздөрүн тааныштырып атат. Коопсуздук кызматынын кызматкерлери талаалап качып жүрөт. Билесиздер, элестетсеңиздер, сайгактаган уйдай болуп. Бул не деген айбир? Бул жакшы эмес көрүнүш туугандар. Биз ушул маселени өзгөчө көкүрөгүбүзгө түйүп алдык, жазып алдык. Бишкекке барганда бул өтө жогорку деңгээлде көтөрүлүүчү маселе. Эки айылдын ортосунда эмне кыласыңар андай посту коюп? Чегарага койсо чегара. Баракелде. Биздин ошол коопсуздук кызматы, алардын кызматы ушул. Чегараны кайтаруу керек. Чегарага сак болуу керек. Ал бир кыргыз эки кап жер семирткичи алып келатса, анын аркасынан түшүп, анын кызматы эмес. Семент алып келатыптыр. Ноокаттан алып келаткан сементти ошол жерден түшүрбөстөн кармап отурат. $1000 бересиң деп атыптыр, абийирсиздер. $1000. Мен расмий түрдө жарыялап атам ушуну. $500 берейин, өтүп кетейин десе, жок, $1000 бересиң дептир. Мына ошол лейтенантты дагы биз видеого да тартып алдык. Ошо коопсуздук кызматынын жетекчисимин деп отурган азамат. Убактылуу посттун кожоюну ошол киши экен.
Чегара кызматы айтып атат, бизде маселе жок деп. Башка бажы кызмат айтып атат, бизде маселе жок деп. Бир эле ошолор да бар экен. Себеп тыйыны туура келбей атыптыр. Анын талаада баягы курулуш баштайм деген азаматтар, алар күтүп атат. Азыр бир күн, бир жылды багат. Буğdayга себе турган жер семирткич алып келатса, аны тосуп алып токтотуп коюптур. 10 күндөн бери турам деп арызданып атат. Мына кече жаандын алдында ошол дыйкандар буğdayга сейип калган болсо, ошол түшүмдүн керемет жакшы болушуна себепчи болот эле. Муну чыккынчылык деп коет. Муну өз элине жасаган карасанатайлык деп коет. Дыйкандар талаада күтүп атат, а жер семирткичти кой берип отурат ал жерде бир лейтенант. Урматтуу областын жетекчилери, райондун жетекчилери, ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн тармагыңыздарга жараша тийиштүү иш-чараларды көрөсүздөр деген үмүттөмүн. Бирок мен сиздерге убада берем, биздин фракция муну жогорку кеңеште өтө чоң маселе катарында көтөрөт. Бул иликтенет, бул жөн калбайт. Себеп кийинкилерге сабак болушу зарыл бул. Кийинки маселебиз мугалимдер боюнча ар кандай ойлор болуп атат. Пенсионерлер боюнча ар кандай ойлор болуп атат. Баягында кызы чуу көп, бирок негиз жок кызы чуулар дагы бар. Пенсия жашын көтөрүлөт экен деген кызы чуулар бар. Жетекчимин деп жүргөн мүчөлөрү оозуна палп кетирип бир нерсени айтып коюп атат. Дүйрүгүп кетип атат. Ал маселе мыйзам менен чечилет. Бир деле өкмөттүн орун басары ким болсо ошол болсун. Өкмөттүн жетекчисимин деп отурган киши дагы өз каалоосу менен, өз эрки менен пенсия жашын көтөрө албайт деген жогорку кеңеш тийиштүү мыйзам кабыл албаса. Бул бир жагы. Экинчиден, жөлөк пулдарыбыз 2 айдан кийин токтоп калат экен деген ызчуу башталат. Мыйзамда көрсөтүлгөн. Жөлөк пул дайындалуу ал 2 ай 3 ай эмес. Мыйзамда канча көрсөтүлгөн болсо ошончо төлөнөт. Ага дагы негиз жок. Үчүнчүсү, мугалимдердин бүт баарына тегиши айлык акысы көтөрүлгөн жок деген маселе коюлуп атат. Математика, физика мугалимдерини көтөрүлүптүр. География, кыргыз тил, орус тил, тарых салагынан бергендерге көтөрүлбөктүр деген маселе коюлуп атат. Биз муну дагы иликтеп, эртең Ошто атайын ушул боюнча чоң жыйын болот. Билим берүү министрлигинен жооптуу инсан келип, кенен жооп берет. Ар кандай социалдык тармактардан сиздер толук маалымат аласыздар. Биз баардык маселеге көңүл бура турган болсок, биздин жыйыныбыз 5-6 саатка созулуп кетет. Биз ар бир жерде эң өзөктүү маселе кайсы болсо, ошого гана токтоп атабыз. Баткенде ушул чегара, эң көйгөйлүү маселе чегара. Андан кийин жанагы былтыркы жабыркаткан үйлөрдүн азыркы абалы. Аны көзүбүз менен көрүп келдик. Жергиликтүү жерде чечиле турган маселелер бар экен. Аларды да уюштуруу маселелерин акылдаштык. Азыр Кудай кааласа Разаковго жеткенче райондун жетекчиси менен дагы көп маселени акылдашабыз, сүйлөшөбүз. Кандай маселе болгон болсо чогуу бирге карайбыз. Буга бөлүкүбүздөй көрүңүздөр. Ишениңиздер. Андан кийинки биздин көйгөйдү мындай жалпы коомчулуктун көңүлүн ортого таштап аткан маселе Кыргызстанда тышкы саясат кандай болот деген. Көп бересиңер. Орус район маселеси боюнча өтөсүздөр. Жамааттык коопсуздук кеңеши боюнча суроо берип атасыздар. Анан биздики экономикалык аймакка киргенден кийин эмне үчүн биздин ушул Сүрүктүдөн чыккан же Лейлектен чыккан, Баткенден чыккан, Кадамжайдан чыккан, Шомалай, Карабылжадан чыккан жүктөр дээрлик Брестке чейин токтоосуз жүрүш керек эреже боюнча. Брестке жеткенге чейин бүт КМШ өлкөлөрүндө анын ичинде бирдиктүү экономикалык аймакка кирген өлкөлөрдүн мүчөлөрү. Ал боюнча да конкреттүү суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Анда суроолор көтөрүлөт. Мен урматтуу
Исенбаев 2021 жылдың 30 апрелінде Тажик Республикалық аскерлер тарабынан қол салуға жағы тартқан бойынша ауыр жүк ташуучу 7 Фура маркасындағы мұналарды жүгі менен Тажик Республикасына ұлғап кетішкен. Біз қайсы органдарға жана президентті қайрылып бирок жиынтып жоқ. Фурадағы жүктер өздерінің темес біреулердің жүзін қарсы иштеген ишкерлер азыркы убакта ошол жүктөрдү ээлерине төлөп берүү үчүн башка мамлекетке ишкерге аркасыз болуп үй бүлөсү таштап иштеп жүрөт. Ушул маселени чечүүгө жакындан жардам көрсөтөт деп ишеним менен Фура ээси Кулунду айылынын тургуну Розалиев Азамат Абдуламитовичке телефондон жазды. Биз бул жерден жооп бергенге мүмкүнчүлүк чектелип, тийиштүү мамлекеттик жетекчилер менен тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш жүргүзөбүз. Жообун азаматыбызды алабыз. Жазуу жүзүндө алабыз. Абдуллаев Самат мырза Кулунду айылынан Ишбаев көчөсүнде. Лейлек районундагы Кулунду айылы өкмөтүндө Кулунду айылы чек ара статусуна кирбей калган. Ошого сизден сурагыч Кулунду айылынан статус алууга жардам берүүнү сурабыз дейт. Эч жерге кайрылуу болгон эмес дейт. Эгерде чек ара айылынын макамы жөнүндөгү мыйзамга ар тарабынан шайкет келе турган болсо, муну токтоосуз түрдө киргизгенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол Кулунду айылын ошол талаптарга жооп бере турган болсо, биз муну биринчилерден болуп карайбыз, Кудай кааласа. Жооп ушундай. Самат мырза. Менин кайрылуумдун себеби Кулунду айылында Кулунду көчөсүндө 2 мончо бар. Ошол мончонун батыш жагында бош жери бар. Ошол мончонун жери айыл өкмөттө караштуу. Ошол жерди элге берүүңүздү суранабыз. Себеби биз ал жерге балдар боюн аянчак кылууга дейт. Балдарга боюн аянчак кылууга. Биз бул жөнүндө айыл өкмөткө жана айылдын кеңештик төрагасына кайрылдык, бирок эч кандай кыйын жыйынтык болбой жатат. Бизге балдар боюн аянчасы өтө муктажбыз деп суранышат экен. Бул маселе районубуздун акиминин колунан келип турган маселе. Мен район акимине берем. Жана урматтуу Алакан Исенбаев дейт, биз сизге кайрылуубуздун себеби былтыр 21 апрель быйыл Рамазан айында Тажиктердин кол салуу болуп, менин КамАЗымды прицеп менен кошо алып кирип кеткен дейт. Тажикстан тарапы. Ошондон бери эч дайым жок. Муну дагы биз алабыз. Сизге жазуу жүзүндө жооп беребиз. Урматтуу Шайдуллаев Маматкул мырза Баймакович. Урматтуу Кулунду айылына кош келипсиз, кушактысыз. Кулунду айыл кеңешинин төрагасы Розалиев Шайырбек бул жигит өзү контрабандист. Маткесчилик менен байыган ууру. Өзүн текшериш керек. Бул жигитти текшерсе көп мыйзамсыз нерселер чыгат. Кулунду айылынын жашоочулары дейт. Ким Кулунду айыл өкмөтүнүн жетекчиси? Ошол айылдын кеңешинин төрагасын билесиз. Барбы ушул? Ким? Ушуну мондай кылалы тургандар. Тургандар мындай кылалы. Мына бул киши экен, бул жигит экен. Кече Разаков шаарында болгон заң угуп, ушул аткезчилик боюнча маселени карап берсеңиз, элден уксаңызды. Муну жазган адам аты ким экен, аты жазбапты. Биз эгерде
Tilek'e karşı şundaydı hazır. Ben toplu olacağım. Toplu olacağım. Hazır Kırgızistan feyiklerden ülkesi. Feyik'teki bütün bir cevap malumatım. Men jönünde daha emin ederim yazmayı. Eğer de ciginsin de, atımda cazladan de. Olmasa gıybat. Gıybattın azalı ahirette öte boğur. Men yazdım deyip tursa çıkıyor, jakşı oldu. Ana kör ordundan erkek var mı? Kör ordundan. Bağ deyim, Madumarov jönünde жазғандардың дағы, buna sosyal tarmaqlardan qarasana, süreti yok. Arıstandın, karıştırdın, eşektin süretin koyup alıp çıkıyor. Haliye, Cafre'den arkasına söz bulur. Ne diyorlar? Kulunda aylak matının, kulunda aylak matında pasport stol var değil. Sentrde, Eceke, ben cana ayıktım da, Rozece, yedi oyumuz mu? Cihimle gelgen ki, biraz silahlı var. Soranmış, götürmüş. Sentrde muzeyin birinci kavatında Celde Bespirgel deyip bakar. Başçısı Volavitin degen kişi. Bu da atılda yazılaktır, başkasında yazılak. Ya bunda masalan değiştirip oğlu. Eğer bardak olsa, başka olsa, Kırşavak etkeninde Leylek rayonunun hakimin orunbasarı Karim Berdiyeva maksata gelen bir turgan karındaşa gelen. Uşol elge dayanıp elin kanın içip jata. Kim yazdı var mı? Aytalağı? Yok nerede? Fake de fake. Doğranbek, Neymatov, Doğranbek bize yazıldı. Bana uşuncağı jaslarını berber sizlerden soranır. Artın, köçösün, telefonla beri yazıldı. Neymatov peki? Ama zor adam mı? Bu birincilik, Aktoğuk sursaklarıcılık, mekteplerge bayanı diyalarını girgizmeydi. Üçüncü mesele, çekerada aylarda bomba kutuyoruz. Kaçan yardım verildik değil, kaçan verildik canladık değil. Kaçpay oyun. Aktoğuk sursaklarıcı oyun içerisinde mesele kendini bildirdik. Mekteplerge bayanı diyalarını girgizme gereklerinin 100% koşulan. Biz yakında canlı dayınılgan bilimleri ministerliklerinin çoğu bilimleri jönündeki mıyzamdı baş ayarına çeyip karap çıkağımız degen niyetimiz var. Ona oşonda iman savabın. Anan askerge dayarlık savabın. Andan keyin başka biz okuganda var ele, je maşinaga okuyduğu, je traktorga okuganlar var ele. Kızlarımız canlan janakta bıçmaçılık dikmeçilikке үйrөнүп çıkışadılar. Biz o Sovet sistemasına kaynadan girgizli jönünde sunuştuğu ayarda bizden fraksiya uşunun ayarına çeyin çıkarat degen ümitim var. Yol bir. İkinciden 12 yıllık sabah verilme ötevizde biz teskesince 10 yıllık kıskarsız gerekli gösterişimiz var. Biz orta bilimleri siyasatın Sovetlik sistemadagi siyasatı kaynadan kalına keltireli dep atабыз. İkincisi salamatlık sakloo tarmağındagi Sovetlik sistemaga keltirishimiz gerek. Sebep, mana hazırda janagı bir ayda şunday mesele oldu. Benim darp belgimni belgilemey turup ele diagnoz koyboydu. Dağarı belirlenen ekan, al dağarı teskerisince deniz sağlığımda jok kıldı dep atar. Biz uşol bilimleri salamatlık sakloo tarmağın Sovet bloğundagi sistemaga kaynadan alıp kelemiz degen göz karashыбыз var. Bирок fakat bizden bütün Kırgızstan fraksiyasının kançalık dengelde güçü жетет, Kuday buyursa sizler küyo bolosuzlar. Хадиева Санталат Hüseyinbayev'den değil. Benim arz benim sebebi, benim iki kızım birinci toptoğu kulaktan mayıp benim çocuklar. Kulağı takılıp koy. Çoğun kızım 7 yaş, ikinci kızım 4 yaş. Vraçlar değil, darigerler. Operasya yoluyla tukuşu mümkün deşti. Karacak jaktan kıynalıp gelir. Jalda operasya жасайтырken jardan берүүнүздү сураган Хадиева Яркунай, Хадиева Мариям deyip telefonlarımızda жазыптырсыз. Biz karap görürüz. Bizden fraksiyonu bilesizler.
Biz benzin satkan deputatlardan emesiz, salak taşıyan deputatlardan emesiz, Bazarkom deputatlardan emesiz. Biz bazar kurgan, je toyxona kurgan, je ulaq çaktırgan deputatlardan emesiz. Biz kalemden uçu menen, akılımız menen ömür sürüp kelatkan deputatlarız. Biz bunu özgöçö gözümüzgө alalım. Eğer de ушундай кайрымдуулук кандайдыр бир коомго фонддор чыгып алган болсо, biz ортомчу болуп берелик. Жарайбы? Издештиреlik, жардамчы болуп, ошол нерсени өзгөчө биз көзөмөлгө алабыз, Кудай кааласа. Оразалиев Азамат мырза. 21-жылдын апрелиндеги Тажик Республикасы аскерлери тарабынан баягы эле фура экен. Ошол фураны мен жана жооп бердим. Биз муну эске алууга тийиштүү кишилер менен акылдашып, жазуу түрүндө сиздер жооп аласыздар. Ибрагимова деген айым жазып атат. Тешбаев көчөсүндө жооп кеңешинин депутаттарына арыз дейт. Биздин арыз берүүбүздүн себеби 10 жылдан бери кошунабыз Мадалиева Жыпар бизге үйүмө зыян жеткиресиңер деп суу бербей жатат. Мурда ал арыктан суу келип турган, кийин келбей калды. Биз муну районубуздун акимибизге беребиз. Бул киши айыл өкмөтү менен биргеликте карап маселенин жообун бересиздер. Суланполов Миңбай. Bizde elkin көйгөйүн чечүү маселеси боюнча кайрылабыз. Азыркы күндө пенсионерлердин банкка өткөрүү боюнча маселе жаратып жатат. Себеби өзүңүздөр келгенде пенсия жашында жана көпчүлүгү майыптуулугунун эсебинен пенсияга чыгышкан. Ошол пенсияга чыккан кары карттан жана майыптар банкка пенсиясын алам деп кезекке турууда өтө кыйынчылыктар тартып атат. Банк берген карточка көбү көзү жетпей жана кодун тергенге өтө жагымсыз жагдайлар жаралды. Муну туура маселе. Ойга келгенде эле жазып. Ал банкты кандай кызмат көрсөтөт, пенсионерлер эмес, жаштар деле түшүнөт. Көп биле бербейт. Экинчи жагы бар, көп кыйынчылыкты жаратпастан эсебибизге которуп койсо, аны үйрөнүп алган кишиге жакшы. Бирок небереңизди жиберишиңиз мүмкүн, кызыңызды жиберишиңиз мүмкүн. Kızınız, cenneleriniz, keliniz sizin kарточкаңыздын kolun bilip alsa, siz uktavattığında akça geliyor, biliyor durarız. Bu jagılar var. Her bir jakşı senin jaman jagı. Oşon üчүн karıştıralı, özünüzдөр da baykanızlar. Mümkün baylanış tüyününün jetekçisine arız jazarsız, rayonduk sotsialдык камсыздандыруу жетекчисине арыз жазарсыз. Мага пошташы аркылуу эле бери туруңарды суранам деп арыз жазсаңыз, сизге ал кызматты көрсөтүүгө мамлекет милдеттүү. Сүйлөштүкпү? Арыз жазгыла, кааласаңыздар ошол мен банк аркылуу эмес, нак колго алганды каалайм деп арыз жазгыла. Жарайбы? Поштадан аласың. Ошондой, поштадан алабыз деп. Мен сизге кайрылганымдын себеби деп атын жазып атып, бир канча жолу кайрылганбыз дейт. Тилекке каршы суу чарбасында иштеп, өлкө боюнча мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасы 53% өстү. Бирок суу чарбасында иштеген кызматкерлердин айлык маянасы өлкө боюнча эң төмөн кесипкөй артисттер 5-7 миң сом айлык алат. Ошол оорукананын кароочусу 18 миң сом алат. Былай гана астагфирулла. Жатып пул аласың, ора суу койбой. Оорукананын кароочусу 18 миң алып калса, мен башка өлкөдө жашап атам. Sizlerden göğü almasa, sizlerden az almasa göğü almayın. 22. жылдын февраль ayında Leylek Ayıpçalar Ministri geldiğinde bizge sizlerden aylığınızlardan da kötörülüp деп işendirgen бирок ушул мезгилге чейин аткарылган жок. Өзгөчө статус боюнча да подоходный налог азаят деделер, бул да азайган жок. Өзгөчө макам жөнүндөгү мыйзамдын негизинде кандай жеңилдиктер каралган болсо, далилиңизди атыңызда жазбапсыз, кимге жооп берерибизди билбейбиз. Масал маалыматтар жаттар аркылуу биз жообубузду беребиз. Өзүңүздү копия сактап коюп турсуз, жазбапсыз. Назыров Убайдулла деген киши кайрылып атат.
Pulundu ayında eski bankını açıp elimizi sıranan, biz pulundu yeri köp жерге kayırıldık, biroq bizge çegarada jakın dep жооп берип жатат, köp жерге kayırıldık deydi. Ошол маселени чечкендерде Исаев көчөсүнөн, Калмак көчөсүнөн келип пулунду. Эми РСК деген ушул жерде канчалык деңгээлде өзүн актайт, булар ишкер кишилер болот, банк пайда чыкпаган жерге ачып бер деп милдет кылыш кыйыныраак, мүмкүн областтын деңгээлиндеги маселелер, областтын жетекчиси, райондун жетекчиси, РСК банктын жетекчисине кайрылуу жолу менен маселе чечилсе, башка маселе. Бирок биз мыйзам менен милдеттендире албайбыз. Жогорку Кеңеш мыйзам менен милдеттендире албайт. Бирок жергиликтүү жетекчилер сураныч менен кайрылса маселе чечилиши мүмкүн. Биздин областыбыздын жетекчисине өтүп коелуму? Кийинки суроону Айдаров Саттар Мырзабековдон биздин айры статусуна кошулбай калганына негиздейт. Пулундудан мен жана жооп бердим. Эгер ошол макамга туура келген болсо, биз бул маселени киргизебиз. Тагаев Абдулла курулушту тендер көрүү менен курулуусун жаштар жеке менчикке берилбесин, пунарсыз жерлер дейт. Жаштар жеке менчикке берилбесин. Жайыктар. Жайыктын жеке менчикке берилишине каршы биздин фракция тикеден-тике турган урдасы. Биздин позициябыз да ошондой. Ал жеке менчикке өттү дегенче менчикчестирүүгө жол ачылды деген сөз. Жайык мамлекеттин байлыгы болуп калыш керек. Үмүт шообасы өкмөтүнүн мүмкүнчүлүгү чектеген балдар ата-энелердин атынан кайрылып атат. Борбордо 35 бала тарбияланып окуп жатат. Биздин ушул балдар кыздарыбыздын алган билими ара жолу калбасын үчүн, борбор жабылып калбасын үчүн бюджетке өткөрүп берүүңүздү суранабыз. Муну да өзгөчө көзөмөлүбүзгө алабыз. Себеп жетим жесир мунжу майыптардын баштан сылабаган өлкө келечеги жок өлкө болот. Биз ушул жетим жесир мунжу майыптарга биринчи кезекте көзөмөлгө алабыз дагы. Жеке көзөмөлгө алабыз бул маселе. Мен сиздерди гана ишендирип кетем. Анын ага кененирээк токтолуп жазыңыздар. Имаратыбызда кай жерде жайгашкан, качан уюштургансыздар, юридикалык тарап болгонсуздарбы, тийиштүү лицензияны алгансыздарбы, билим берүү министрлигинен сиздерге уруксатнама берилгенби, баарын жазыңыздар. Сүйлөштүкпү? Суранам мен сиздерден. Ошону жазып, макамын тактап бериңиздер. Калматова деген айым айрылды. Мен арыз берем себеп өнөндөрүндө мен чегарада 500 метр аралыкта жашайм. Чегараны тасып бериңиздерди суранам. Эми чегара боюнча айттым. Ал жер биздин каалообуз менен барып сын таркатылганга болбойт. Чечебиз, Кудай кааласа, ордунан жылып атат. Мен арыз берүүнүн себеби Бегалы кызым Манзура кайрылып атат. Күйөөм Гүлжигитов салам. Жубай болом дейт. Менин шартым өтө оор. Күйөөм мурда иштечүлөр стройкада дейт. Стройка дейт. Курулуш жерге койсоңуз эжеке кыйналбайт. 6 айдан бери оорукчан болуп калды. Өзүм да оорукчанмын. Чоң ишчилерге жарабай калдым. Пособияга тапшырсам, доходум көп деп бербей койду. Түшүнүп окудум пособияны. Мен сиздерден суранам, мага эч жактан келиши билбейт. Муну биз районубуздун акимине беребиз. Социалдык тармак боюнча орун басары да бар. Жетекчиси да бар. Жетекчиси бар. Сиз ушундай үйлөргө өзүңүз басып барышыңыз керек. Сиз түшүндүрүшүңүз керек. Мына районубуздун акими айтып атат, тапшырма берилет. Эжеке Манзур эжеке, сиз бүтүңүз телефон менен үйүңүзгө барып калабыз. Галиева Мунира деген айым кайрылып атат. 10 адам алып. Бир турган кайдын
Duşanbe'de türmödө, аты жөнү Айдаров Айдарбек. Ошондой эле туулган жыл 98-жыл экен, кармалганууга 21-жыл дейт. Ушул убакытка чейин биз бул арызыбызды дагы өзүнчө алабыз көзөмөлгө. Тийиштүү жоолукту жазып түзүп аласыздар. Багайбекова деген айым кайрылып атат. Урматтуу Эсенбаев Баткен областынын өкмөт тарабынан статус берилип колдоо алганына Баткен көңүл буруп жаткандыгына терең ыраазыбыз. Ушул колдоо айылындагы өзүбүз көрүп тургандай узатасынан Тажик Республикасы менен түздөн түз чектеш 2 жыл отурукташкан өтө жиш отурукташкан өтө чоң айылбыз. Бирок биздин айыл ошол макамга келбей калып, ушул залда өткөндөгү жыйында район акимине кайрылганбыз. Кулунда айыл кирген апрелден кошулат деп сөз берген. Бирок май айынан баштап, май айы аяктап жатат. Буга кандай дейсиз? Эми аким андай убада бериши мүмкүн эмес сиздерге. Туура эмес ушуну алсаңыздар керек. Ушул макамга киргизүүгө аракет кылабыз, же ушул айда кайрылабыз деген сөз айткан болсо керек. Себеп бул макамды жеке бир гана инсан бере албайт. Бул макамды мыйзам берет. А мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алат. А жогорку кеңештин 90 депутаттан турат. Анын 46 депутаты добуш бермейинче бул мыйзам, бул макам кирбейт. Жогорку кеңеш эгер биз 40 депутат колдоп, 50 депутат колдобой койсо дагы кирбей калат. Мыйзам өтпөй калат. Ошондуктан бир инсан эч качан убада бере албайт. Муну киргизебиз, муну интебиз. Президент да киргизе албайт. Муну бир гана жогорку кеңеш мыйзам менен киргизет. Түшүндүкпү? Ошондуктан сиздердин кайрылууңуздар туура. Биз бул маселени жана айткандай эле тийиштүү процедураларды өткөрүү менен сиздерге жооп беребиз. Мүмкүн болушунча ошол чегара айры макамына киргизүүгө убада беребиз. Канчалык деңгээлдегини аны сиздер өзүңүздөр көзөмөлдөп аласыздар. Кудай кааласа. Айдаралиев деген мырза кайрылып атат. Айдаралиев Закирбек 82-жылы туулган, 6 баласы бар, пособие жок, төлөбөйт. Айдаралиев Шайырбек 88-жылы туулган, 4 баласы бар, пособие төлөбөйт, үйү жок. Мен энеси Айдаралиева Кундуз арызданып жатам дейт. Муну дагы сизге тиешелүү экен, социалдык тармактын жетекчисине. Сизге дагы телефондоруңузду жазыптырсыз. Биздин райондун тийиштүү жетекчилери сиздер менен байланышат. Урматтуу Кундуз айыл. Сүйлөштүкпү? Бул жерде дагы Лейлек кесип кошум комитети катынан кайрылышынан Лейлек райондук суу чарба башкармалыгынан Арка насостук станциясынын каскады, Дашрабад насостук станциясы, Маргун, БСР жана достук гидро участкалардын кызматкерлеринин келишине кайрылуу каты себеп болду деп өтө узун жазыпсыз. Баардыгынын убактысын албай биз барып, могу жерде Эрбаев Алишер мырза бизде агрардык саясат комитетинде өзү полковник мырза, коопсуздук кызматынын кызматчысы. Бизде ушул агрардык суу чарба саясатын тейлеген комитеттин мүчөсү ушул кишибиз. Мен ушул кишиге берем. Дарегиңиздерди бул жерге жазган болсоңуздар, сөзсүз түрдө жазуу жүзүндө жообун аласыздар. Шадманова Халида айым кайрылып атат. Кайрылуунун себеби 29-чу Кыргыз-Тажик ушул күздөн бутунан жарадар болгон дейт, бутундан. Азыркы учурда Москвада дарыланууда. Дары-дармектери кымбат, акча жагынан жардам бериңиздер. Кайрылуунун себеби уулум дейт, уулу. Көзүнөн менимче ушул жерде жабыр тарткандардын баарына өткөндө тийиштүү министрликтер, ведомстволордун жетекчилери бир добуштан бизди ынандырган, бардык керектүү болгон каражаттарды бөлөбүз, көмөктөрдү көрсөтөбүз. Биз Алишер муну дагы өзгөчө мындагы көзөмөлгө алып, тийиштүү
тийиштүү катты даярдасаңыз сизде барбы жок? Бүттү. Бул маселени район деңгээлинде эле чечебиз дейт, маселе жок дейт. Уктуңуздар. Насирова Замира айым. 1 жылдан бери пособие албай жүрөм дейт. Турмуштук жүрөм. Күйөөм турмушта иштейт. Бирде иш болот, бирде болбойт. Өзүмдө 4 балам бар. Май кайныным бар дейт. 1-чи топто. Мен кыргызча окуп атам, сиздер орусча жазып атасыздар. Ар кандай шылтоолорду айтып пособие бербейт дейт. Мына бул дагы ушу биздин райондо чечиле турган маселе. Урматтуу жетекчилер дейт. Биз муну жазып аткан нерселерди, урматтуу биздин катчылыктын жигиттери өзүлөргө жазып тургундагы биз дагы жооп беришибиз керек. Жарайбы? Анан кийинки келгенде мени кызартпагыла бул жерде. Аким чечемдерди эле чечкен жок, область чечемдерди эле чечкен жок, сиз чечемдериңиз эле ушул жерге чейин жоогуңуз жок деп мен ушул жерде кызарып турушту каалабайм. Биздин сиздерден сураныч элибизге жөлөк пул дайындоо барьерин эсептеп сумманы 1000 сом кылып койгон. Бул деген 4 баласы бар адамдын киришесин эсептегенде, мисалга 6000 сом кириши болсо, жөлөк пул ала албайт. Азыркы шартта 6000 сом бала бакчага. Бул жалпы республикалык маселе. Биз жөлөк пулдарды кароо боюнча чоң бир жыйын өткөрөбүз. Төгөрөк столго да даярдабайбыз. Себеп анын критерийлерин ошол чектеп аткан азаматтардан түшүндүрүп беришин сурайбыз да. Сурайбыз. Далилдеп берсин. Кантип жашайт? 6000 сомго 4 баш кантип жашайт? Эгер электр энергиясы мынча болсо, эттин баасы мынча болсо, ундун баасы мынча болсо, кантип жашайт? Ошолордун эсебин сурап көрөбүз. Мен ушул Кулунду айылында колхозунда чабан болуп иштеген, жашым пенсияга жашына байланыштуу соцфонд пенсияга чыгарбай жатат. Үлүшүң жок деп пенсияга чыгууга, үлүш алууга жардам беришиңиз. Биринчиден үлүш берилбейт. Убагында албаган болсоңуз үлүш берилбейт. Бирок пенсияга чыгууга сөзсүз үлүш болуштун кажети жок. Эгер сиз чабан болуп иштегенсизби, канча жылдыгыңызда ошону терип, социалдык фонддун пенсия бөлүмүнө барасыз. Канчага чыгарган болсо, ошончого чыгасыз. Бизде базалык пенсия деген бар. Таптакыр иштебеген киши дагы базовый часть пенсия деп базалык бөлүмүнө чыгат. Пенсияга чыгуу укугу Конституцияда бекитилген. Муну эч ким буза албайт. Туура барсакат? Соцфонддун төрагасысызбы? Соцфонд ким? Мен туура айтып атамбы? Я. Айым үчүн киши түшүнбөйт. Стажы жок болгон үчүн соцзащитадан пособие беребиз да. Алар пособие алгысы келбей, бияктан чыккысы келет. Мына ошону үйүнө барып, Кудайбердиев ким дейт? Пайдылла деген киши айтат. Ошого барып түшүндүрүп койсоңуз. Батабеков деген мырза кайрылып атат. Ысык көлдөгү солдаттарды 2 көчүрүп келсеңер дейт. Ысык көлдөгү солдаттарды чегарага көчүрүп келсеңиздер дейт. Тазасы 30 жылдан бери чечилбейт. Бүтүн Кыргызстан партиясы контролго 2002 жыл таза суу чыгарып берсеңер. Биздин партия суу чыгарып бербейт. Бирок суу чыгара турган мекеме ишканалар менен иш жүргүзөт. Баткенге деп келгениңер лейлекке келбейт. Баткенге деп келгендер лейлекке келбейт дейт. Бул дагы туура эмес. Кече Разаков шаарындагы болгон жыйында областтын губернаторуна ушундай суроолор берилди. Кулундудан да барып берди, аркадан да барып беришти, максаттан да барып беришти. Бизге бөлүнгөн 500 миллион сом кандай принцип менен бөлүп атасыз деген суроону беришти. Бул кишиден так анык жооптор жокtu. Канча бөлүгү ишкерлерди колдоого, канча бөлүгү социалдык тармакка, кандай принциптер менен бөлүнөт, аракетиңерге жараша биз бөлүштүрүп беребиз деген.
Бирок bir айыл өкмөт андан куру калбайт деген сөз. Ошондуктан Баткенге келген нерсе элге жетпейт деп айтпагы бар. Чек араны тезирээк чечсеңер дейт, мен деле ошону айтып атам. Чек арага солдаттар тургузулса дейт. Азыр деле солдаттар турат. Бирок ал солдаттардын макамын айтып атсаңыздар керек. Азыр жанагы коопсуздук кызматына кирип кетпедиби чек ара кызматы? Ошону айтып атсаңыздар керек. Мен да сиздердин сунушуңуздарды колдоо менен чек ара кызматы өзүнчө кызмат болуп турганы бүгүнкү күндүн талабы ошол. Бүгүнкү күндүн талабы. Эгер эртең чек аранын баарын тактап алгандан кийин, бөлүшүп алганыбыздан кийин, талаш тартышы тыйылгандан кийин, андан коргоо министрлиги тарабынан өткөрүп берсе болот. Же коопсуздук кызматын өткөрүп берсе болот. Азырынча талаш болуп аткан мезгилде өзүнчө кызмат болгону жакшы болмок. Жоокерлер азыраакта постто аз 3-төн 4-төн. Пост атасы бар. Чек ара өзгөчө статус берүү, аларды өнүктүрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык мамлекеттик коопсуздук кызматы Садыр Жапаровдун жана Министрлер комитетинин төрагасы Жапаровдун, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин Мамытовдун, Коопсуздук Кеңешинин катчысы Манкуловдун суранганбыз. Министрлер комитетинин төрагасы Жапаровдун билдирүүсү 22-жылдын 2-кварталына кайрылуусу айтылган. Сиздер ушул чек ара макамын ыйгаруусун көзөмөлгө алуу, баягы эле биздин ушул Тулундайдагы сөз, бул дагы өтө маданияттуу, сабаттуу жазылыптыр, эске алабыз. Айылдык кеңештин депутаттары да кайрылып атат. Эл алма орто мектебинин союз мезгилинде курулган бир кабаттуу имаратын 125 баланы тарбиялап келет. Кече да ошол суроону бергенсиздер. Биз эгер ушул жылга бюджетке киргизилбеген болсо, киргизип берүүнү ал мектеп өрттөнүп кеткенине байланыштуу деп. Бел алма башка болду. Анда да 125 баланы орунуптат. А бул жерде эмне болду эле мектеп? Биз карайланда. Артык уулу Жеңишбек Агарак айылынын тургундары ичкенге, эгинге сугат суудан кыйналып алабыз. Азыркы 10 жылдан бери атыркы күндөн күнгө чөлгө айланып баратат. Жумасына 4 күн эртең менен келет, анан түштөн кийин токтойт дейт. Эми бул жергиликтүү маселе экен го. Абдибаков Турат дейт. Насос боюнча биздин кагаз колуңузга берди. Ошол насос 40 гектар жерди сугара турган насос. Бул насос бир дыйкан чарбанын падыша чатында турат. Падыша чатын карамагында эле деп койгула чыгырдык. Карамагында эле деп койгула. Кыйналбагыла. Ошону иштете албай келе жатабыз. Осын балансына алгыла десек албай жатышат, ошого жардам керек дейт. Менимче бул райондук деңгээлде чечиле турган маселе. Чечилип турган маселе. Ошону жетекчилерден суранат мен сиздерден, райондук деңгээлдеги, област деңгээлде. Ошо кыргыз сары калкка кайрылып аткандачы, ООС деп элечи, суу чарба деп кайрылсаңыздар. Ал кандай эле ООС деп жазылса керек. Подотчетында болуп деп койсоңор, подсчет деп жазылса. Жөн эле ошолордун карамагында деп коюп, жөнөкөй бололучу. Ким? Ошону айтып атпаймынбы? Жетекчилер кыргызча эле кайрылсаңар деп аткан. Сүйлөгөндө ушундай эле кайрылгылачы. ООСтун деп, ПТП деп жөн эле кайрылгыла. Суу чарба деп койгула, жол курулуш деп койгула. Түшүнүктүү да? Мавлянов Боркушайлы кайрылып атат. Райондун ичиндеги постторду алдырсаңыз дейт. Көкүрөгүбүзгө көк таштай тийип бүттү го дегендей кылып атат. Президент койгонбу же биздин чоңдор койгонбу дейт. Бизде канча чоң бар? Биз муну сүйлөштүк. Мага посттон бир кагазды көрсөтүштү, эмненин негизинде турганы. Аны биз областын жетекчилиги менен сүйлөшөбүз.
Жарайды. Шындығында ошол посттордун турушу мыйзамсыз. Мыйзамсыз болгон нерселердин баарын алып салуу керек. Ошол. Амонов Исакбай деген мырза кайрылууда. Этникалык кыргыздарга жарандык берүүңүздөрдү суранам дейт. Жазгыла. Жазгыла бизге жарандык бергиле. Биринчиси. Экинчиси этникалык деген сөздү колдонбогула. Жөн жазгыла. Этникалык деген бул өтө туура эмес сөз. Биз сырттан көчүп келген кайрылман кыргызбыз деп жазгыла. Жарайды. Паспорттар берилет. Кимге берилип аткан болсо, анда ошундай болуп кайрылмайды белгиле. Жапаровдун буйругунан кийин деле эч нерсе өзгөргөн жок деп кайрылып атабыз. 3 айда кыргыздарга жарандык берилсин деп айтканына 1 жыл болду дейт. Даректериңиздер бар экен. Бул жерде паспорт стол бар да, ички иштер жетекчиси бар райондун. Туурабы? Мен акимибизге берейин. Кайрылуу берилген жарандардын баарына берилип атат. Угутасыздар. Келиңиздер, Разаковго барыңыздар, жазыңыздар. Лейлек району боюнча Кулунду айыл аймагынын элдери үчүн үйдүн кызыл китебин арзаныраак туурласа болобу дейт. Эл үчүн кызыл китеп алуу кыйынга туруп жатат дейт. Кулунду айыл статус макамын алабы. Кызыл китепти алыш сиздин өзүңүзгө тийиштүү документтерге гана кеткен каражат сиз тарабынан төлөнүшү керек, калган жерине акысыз берилет ал нерсе. Ал акыны сизге кызмат көрсөткөндүк үчүн эмес, сизге ошол кызыл китепти жазып, ошол китепти даярдап бериш үчүн канча каражат кетет, ошол үчүн гана төлөнөт. Мына угутасыздар. Эгерде бүт кагаздары даяр болсо, кадастр ушул жерде дейт, ушул туурулап беребиз. Сиздер айтыңыз. Канча? 6,5 ай боюнча калганга бекер экен. Интернационал арка Калгандарга бекер. Кулунду айылы максат мына Разаков, Афаров боюнча барлыгы бекер экен. Бирок Кулунду боюнча кадимги 6,300 6,500 төлөйт экен да. Статус берилгенге байланыштуу. Мындай экен. Аны себеби мындай экен. Туугандар, азыр мына Гүл Ахматқуловага Кыргыз Республикасынын токтомун жана мамлекеттик муниципалдык кызмат көрсөтүүдөгү жеңилдиктери жөнүндө айтат. Кулунду айыл кирбей калыптыр да ошол тизмеге. Ошол үчүн гана ошол сумма. Бирок 6.000 дегенде кадастр кызматы ким берди? Сизбер. Айыл үчүн каяктан 6.000 деген? Кайдан? Эки документ берилет. Кандай? Косак менен тек паспорт берилет. Ошо 6.000 болду дагы. Эмнеге? Жо 6,500. Көпчүлүк эл шуну алабы жатат да. Мындай аксакал. Баягы эмени Аксакал. Ошол биздин Кулунду айылыбыз ушул тизмеге кирбей калыптыр. Эгер ушул тизмеге кирсе, баягы билим берүү дагы, саламаттык сактоо тармактары дагы 50% кыскарат. Бул нерсе бекер көрсөтүлмөчү тармактар. Жарайбы? Жо энди ошол күнөкөрү Кулунду айылы. Күнөкөрүгө 6,5 алып алыш керек деп Макам киргенден кийин бекер болот деп атат ушуну. Качан кирет ол энди? Качан? Мен биринчи жолу келдим, биринчи жолу угуп атам. Бишкекке жетейин. Карап көрүңүздөр. Туугандар, аксакал, Бишкекке жетели, анан тийиштүү кишилерден сурайлы. Качан кирет? Экинчи баскычындагы айылдарга мына жерде тизмеси бар экен. 9 айыл сунушталып атыптыр. Самат айылы, Кулунду айылы, Булакбаш айылы, Көкташ айылы
Alga Jarpıştak'ta koyuyorsunuz. Cemiş aylı Çoyuncu, Aksu aylı Subaşı Karakamak, Cezgen degen ayı uşul 6 ay sonuçlanıp tuttu. Ekinci basqıçında uşul 9 ay giret eten Kuday balası. Biz yeni sizlerden uşul soğumluklardan keyin barıp hükümetten uşul meseleni koyuyoruz. Endi bundaylar. Negizi bizim Qulunday ayında en köp. En çoğ aymaq mana bizim Qulunda. Bunu kirgizbegenden keyin rayon boyunca en çoğ ayında. Ikinci etapta kirgizeriz dep hele so'rab keteriptirlar. Hiç qanday statusdan berilgan emas. İşte kusturumlar sağlıklı. Ne güzel. Rayonda to'liq ekisi de var. Bizimle olmaydı. Bizge değişti. Betga aytganing zari yo'q. To'xta. Az barını batı ol kanka. Men elni atma kilo o'taman. Mendan yerini atın turamın. Tuttunuz. Men rayonun oblast yetekçilerini kayırlayım. Bizge değişti. Sorularga tez cevap verip koyup bizge yolga safarga ruhsat beresizler. Ana bunu bizim oblast yetekçisi, rayon yetekçisi sizlerden dağı targırak cevap verdiler. Makbulsuzlar mı? Men sizden so'ramay baksakal. Bizni Bishkekке жеткенче ruhsat verin, anan götürün. Biz birinchi yolu bu botamız. Arak vergiler, tezet bilen. Jarayt. Ayıl qiynalatar. Nargiza деген kız sayılıp atат. Qisqartылган 5%'ын ата chegaradagi ayıldagi жаштарга kredit deydi da. Arzan faiz kredit deydi. Jana oblastın yetekçisi aytты. Bizge qancha qarajat bölündü, sizler sunuşuңарды бергиле, долбооруңарды бергиле, эң жеңилдетилген баланча акча каражат бөлүндү, алгыла деп атат, бирок долбоор берген эч ким жок деди. Азыр биз кеткенден кийин кененирээк сүйлөшөбүз. Бекмурзаев Каттабек бей, Разак файлында Кыргызстандын теле каналдары жакшы көрсөтпөйт. Бул дагы жергиликтүү жетекчилерибиз менен сүйлөшөт. Өзбекстан аябай сонун көрсөтөт. Өзбектердин киносун көрөт. Эмне үчүн парламенттин жыйыны толук көрсөтүлбөйт дейт. Биз толук көрсөтүлсүн деп талапты коюп атабыз. Биз дагы кызыктарбыз. Маалымат толук жетсин сиздерге деп. Бул жерде кайрылуу өтө узун экен, көп экен. Калмак жана Баймак дыйкан чарбаларынын Жети көпүрө айылынан кайрылып атат. Насостук бекеттин оңдоп иштетүү боюнча сунуш киргизилгендигин билдиребиз дейт. Муниципалдык мүлк жөнүндөгү мыйзамдын мүлктүн мамлекеттин менчигине юридикалык жактарын жарым менчиктен ажыраткан учурларда мүлккө муниципалдык менчик токтотулушу каралган дейт. Муну дагы мен Алишер Мырзага берем. Ушул кишинин комитети карайт. Алишер Мырза кийин кат жүзүндө жооп берип койсоңуз. Бул жерден Абдуманова деген эжекебиз кайрылып атат. 52 бала 52 баш ечкибизди Тажик Республикасы айдап кеткен. Райондун акиминин кабары бар экен, участковый райондун баардыгы иштешип атыптыр. Ошол дагы бир жол берип коеюн, кандай иш жүрүп аткандыгын район жетекчилери өздөрү сиздер менен сүйлөшөт. Шакиров Нурмат Мырза келип атат. Колго тийген документтерди алып калганы күйүп кеткен дейт. Былтыркы Кудайга шүгүр мамлекетибиз турак жайыбызды жайына коюп бердилер. Бердилер эмес, беришти. Ага ыраазычылыгыбызды билдирем. Кээ бир органдар өз убагында күйгөн документтерди жайына коюп кылып берди, бирок жер үлүшүн көлүгүбүздү жасап беришпейт. Ушул убакка чейин дейт. Жер үлүшү жалгыз сиздин үйүңүздө күйүп кеткен болсо, ал жер комитетинде бар. Райондук акимчиликте бар. Кадастр кызматында бар. Кимдин кайсы жерде канча соттук жер үлүшү бар, кайрак канча, сугат канчаларда бар. Алардын түп нускасы болбосо дагы, алардын көчүрмөсүн булар бергенге даяр. Барыңыздар, күйүп кеткендигине байланыштуу кайрадан копиясын калына келтирип алыңыздар. Башка эч кандай маселе жок. Ага эч ким тоскоолдук бербейт. Ачилов Манбет. Менин айтарым, Лейлек районуна чоң ишканаларды ачсак болобу.
Кальций айылында ак кум бар, ошону иштетсек болобу. Бул боюнча дагы ички жана тышкы биздин областтын губернатору Россияга барып келиптир, Москвага. Биздин Баткен областынан кеткен убактылуу иштеп аткан жарандар менен жолугушуу уюштуруп келиптир. Бул киши жакшы жеңилге көтөрүптүр. Тыйын түпүрү бар азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз биздин областка тыйыныңарды салгыла. Ошол өндүрүштү кеңейтели, көбөйтөлү. Ошол акча өзүбүздүн элге кызмат кылсын дегендей маслихат иштерин жүргүзүп келиптир. Менимче мындан жакшы жыйынтык чыгат деген үмүттөбүз. Салса болот. Пашпаев Жумагул деген мырза берип атат. Кызыл сызык боюнча акимге чейин жаздык, тийиштүү органдар тарабынан чара көрүлбөй жатат. Кулунда айыл аймагынын көчөлөрүндөгү кызыл сызыктар жатат. Көпчүлүгү тарабынан чара көрүлбөйт. Бул акимдин эле колунан келе турган маселе. Биз жогорку кеңеште тийиштүү маселелерди жазсаңар жакшы болмок. Жөлөк пулдун суммасын көтөргүчө тегиз баарына карасын деп муну жооп бердим жана алып алалы. Бизде АВП деген ишкана бар. Элге эч кандай пайдасы жок дейт. Разак айылынын каналды суу алып кетти. Азыркыга чейин калыбына келтирилбей атат дейт. Алимбеков Таныбек деген мырзага айрылып атат. Кыргыз нефть акционерлик компаниясынын суткасына болжол менен 40-45 тонна нефть өндүрөт. Анын ичинен Бешкент айыл аймагынан 25 тонна өндүрөт. Калганын Колунду жана Жамбыл аймактарына өндүрөт. Эмне дейт аягында? Мурда 17-жылга чейин инфраструктурасын өнүктүрүүгө лицензия кармоого деп 1,5-2 миллион сом айыл өкмөтүнө түшүп турчу эле, урматтуу Атахан Тимсанбаевич, азыр ушул түшпөй калды дейт. Ушуну кайрадан өткөрүп лицензияны кароого бул өтө маанилүү маселе экен. Биз карайбыз. Сөзсүз түрдө жообун жазуу жүзүндө аласыздар. Бизге Бешкент айыл өкмөтүнөн эски оочу дейби. Айылдан болобуз, жүрүш жер бирөөлөргө жок дейт. Бирөөлөргө бар, бирөөгө жок. Эгин эгишке жер жок. Пособие пенсия жок дейт. Жер жүрүш деген маселени мен Бейлекке келгенде биринчи угуп атам да. Кыргызстан боюнча бүткөн маселе. 94-жылы 1-январга чейин ошол айылда сиз тизмеде турган болсоңуз, сизге үлүш берилген. Эгер 94-жылы 1-январдан кийин барып, көчүп барып, же келин болуп барып, же башка айылдан көчүп келген болсоңуз, анда ал жерде үлүшкө сизге укугуңуз мыйзам түрүндө жок. Качан пайда болдуңуз ал жерде? Качан келдиңиз? Ушул иш башында башталганда мага ушундай суроо беришип аткан. Биз дейт жанагы келин алдым дейт. 3 келин алдым, 3 келиниме үлүш жок дейт. Ушундай беришет да. Мен айттым, канча кызды чыгардыңыз? 5 кыз чыгардым. 5 кыздын үлүшүнү сиз себетке түйүп көтөрүп бердиңиз. Ошо калат да. Бизге келген нерсени көрөт экенбиз. Мындай чыккан нерсени көрөт экенбиз, келген нерсени көрбөй калат экенбиз. 5 ким кыздары көп болгон болсо ошого үттү. Ушундай да. Кыздар кете берди, үлүш калды. Эми ал келиндин дагы сизге келип түшкөн келиндин дагы атасы бар да. Ал дагы үлүшүн бербейт да. Ошон үчүн ушундай туугандар. Эми суроолор бүттү. Жалпы ушул менен токтотолу, суроо жазып аткандар болсо. Az. Бул сөз аксакал. Муну сиздер жазган болуп атамбы мен? Жок, ол үйгө барып окуп балам. Aytqanlar.
Assalamualaikum. Алхан Кулсанбаевич, biz buna Kadamca rayonundan Hatay size Melek rayonuna geldik. Kadamca rayonundan Olgay'dan geldik. Hatay sizge bizim maksatımız, negizde kelgen maksatımız. Uşul Batken Oblası'na yaşayız. Birinciden sizge hayırlı maksatımız. Buna Batken Oblası'nın içindeki post aytadi. Ana баягы TikTok көп жерде жайланып атат. Кыргызстан экиге бөлүнөт деген маани ушул уже келип калды. Уже экөө машина келсек, уже машиналар экөө машиналар текшере баштап атат да. Мен өзүм чындыгын айтам, ачыгын эле. Мына Кулунду айында мен Кадамчайдан болсом да, Кулунду айында көптөгөн курсташтарым бар, досторум бар. Биз контрабанданын намын жеп чоңойгон балдарбыз да. Мына жөө коюлду, токтолду. Бирок ушул контрабанданын границадан ушул мына милиция кызматкерлери отурат, УКМКнын кызматкерлери отурат. Ушулар өздөрү чыгарып берет, и границада өздөрү салып берет. Бул жерде ким кыйналып атат? Бизге окшогон караңгы менен. Жок, бул чындыгында отурганда мен Атай Кадамча районуна келдим, мен жашмын. Мен 7 жыл мамлекет кызматында иштедим. Мен 2 высший диплом бар, мен жаш боламын. Чындык жок, кечип коюңуз, мен Атайга келдим, ушул күнгө жетишелер. Сизден дагы бир сураныч. Кадамчай районуна барып, ушундай бир чогулуш өтүп бериңиздер, биз суранабыз да. Ушул мен жаш кадр боюнча суранам сизден. Анан экинчиден главный ушул постторду чечмесеңиз, баягы көп эмелер болсо, анан бүгүн деле келдим. Неге ушундай пост экендигин бир эки өзү чыкылдым. Биз жаранбыз, мен Баткен шаарына келип атам. Мен райондун шаарына десем, жок дейт. Анан контрабандчылар өзүнүн ишин кылып атат. Ушуга мындай чара көрүнөт, баягы сиз көтөрүп кеттиңиз ушуну. Бул приказ мына президенттин өкүлү катарына коюлганбы, или президенттин өз указы менен коюлган постпу? Если өз указы менен коюлган болсо, во-первых, ошо границага ошол жүрөктүүлөрдү коюп берсин, мына арка айылына, Кулундай граница тажиктерге коюп берсин, зыңкыйсын. Бизден зыңкытып уялайлы кишине. Туурабы? Урматтуу. Жомарт, мына чындыгында айтканда, биз дегенде жолдура 5 жыл соңго иштейбиз. Анан өзү мына мамлекет кызматкерлери машинасына салып берет. Анан жолдураге иштеп алып барып, дагы мамлекет кызматкерлери кармап, бизди күйдөсү ортодо эле биз күйүп атабыз. Чындыгында да. Туура. Анан мен айтпайм. Бул жерде мына Баткен областынын жакында Нуркамил Набиев деп облус прокурор болуп кетти. Мына азыркы убакта убактылуу кызматынан чектелди. Бул киши биринчи орунбасар башкы прокуратуранын орунбасары болуп турду. Ошол убакта мен деле мамлекет кызматта элем. Мен подстава болуп ошол кишилердин буйругу менен мен камалдым, 5 ай камалдым. Мен чындыгында 5 ай камалдым. Мен мына Кадамча районунун бир кичинекей баласы болсом дагы Кадамча районунда эмес. Ошол УКМК, Бишкектин СИЗОсу башкасы болуп бар жок болду. Чындык бар экен, мен кутулуп келдим. Азыр ошо чындыкты 5 жыл башка салган убакта ошо кишилер жок болду. Бирок мен дал чалышамын. Буйруса чындык келет. Силерге окшогон кишилер мына иш жасын. Сизден бир өтүнүч суранычым. Кадамча районуна барып ушундай бир чогулуш кылып бериңиз. Бизге окшогон мырзалар мына чыныгы жүрөгүндө бир армандар сизге сүйлөп калсын. Ушул мен Атай келдим. Бул жерде мен 300 километр басып келдим. Мен жөнөкөй бир капсынында келип калган жок, чындыгында. Мына куйна. Мен ушуну сизге Кадамча районуна бир чогулду берип сизде турганчы ошол. Жарайт, мындай кылганда мындай даректерин жазып алууга, телефондордун байланышын жазып алууга бир убакытты белгилейбиз. Кудай кааласа Кадамчайга дагы келип ушундай жыйын көргөнгө биз даярбыз. Кимде суроо? Адахан Кулсанбаевич. Азыр областыбыздын жетекчиси ушул жигиттин сөзү боюнча жооп бар дейт.
Robert Koysman'ın siz var. Sağ olun, matematik endişler, daha bir yolu salamasılar. Benim yolum kısaçalı olsun. Bugünkü günde en azad mesele olup duran bu atkeşçilik meselesi olup duran. Cenab-ı Hakk'ın kontrabanda bu. Bu jigit kadın jaylarını alga ayından gelip üçüncü yerdeki meseleleri talkılamak jatat azırçı. Men aytып keteyim. Bu postlar emnege turdu. Men urmatlı Adakan Kimsanbayev aytып keteyim. Bu janağı turgan postların bari bizandu. Sebebi degende 2021 жылдың 1 октябрында өкмөттүн чечими менен ушул посттор коюлсун деген чечим чыккан. Ошонун негизинде областтын буйругу чыкты. Атайын бул жерде топ түзүлүп ушул посттор коюлду. Бул аткерчиликке жанагы экономикалык жанагы жактан иш алып баруу ошону менен бирге биз тараптан өтө көп аткерчилик Тажикстан тарапка биз тарап өткөнүнө байланыштуу болду. Экинчи көрсөтүү урматтуу мекендештер, бул 2021 жылдын 20 декабрына кошумча дагы мындай тапшырма келген. Ошолордун негизинде бүгүнкү посттор иштеп жатат. Посттун максатын азыр мен айтып кеттим. Эми сиздерге айтайын, бул жерде ар кандай сөздөр болуп жатат, посттун акча алып жатат, $500, $1000 деген сөздөр болуп жатат. Азыр коопчулуктун баары болуп турат. Бул боюнча биз атайын штаб түзүп, областта тынымсыз, үзгүлтүксүз тапшырманы коюп, талапты коюп турабыз. Эгерде бир кимдеки мамлекеттик кызматкер ушундай нерсеге аралашып кетсе, биз катуу чара колдонобуз. Ошондуктан бүгүнкү $500,000 деген сөздү айтыңыздар, биз ошо кимге берди, ошону биз чара колдонобуз. Бул бир. Экинчиси, ол азыр бул бала айтып атат, чегарадан себеби мындай иштешибиз керек. Сиздер жардам бериңиздер, бизге деле. Кайсы кызматкер алып жатат? Азыр айтып жатат, УКМКнын, чегаранын, милициянын кызматкерлери границадан өткөрүп атат деп туруп. Азыр бул баланын данын алыңыздар, сүйлөшүңүздөр, көрсөтмө бериш керек, сөзсүз түрдө түшүнүңүздөрбү? Азыр интернет булактарынан айтып жатат, $1000 алды деп. Биз далилдедик, далил болду. Ошо далилди дагы ким жазды интернеттен? Ошол адамды чакырып, сүйлөшүп, ошол коопчулукка далил бардыгында далилдеп берсин, ошолорго биз чара колдонобуз. Мыйзам чегинде. Бирок, урматтуу мекендештер, бул посттор сиздердин суранычыңыздар менен болду. Былтыркы чыр чатактын айылына биз аткерчиликти токтотобуз деп туруп, бир канча сиздер өзүңүздөр чыгып аттыңыздар. Мен областка барып туруп, мага мени чыгарып аттыңыздар. Постторду койгула, ушундай иштерди жасайлы деп туруп, сиздердин суранычыңарды эске алуу менен аткерчиликке мындай жол бербөө боюнча ушул посттор коюлду. Ошондуктан урматтуу мекендештер дагы бир жолу далил болсо биз тез арада бериңиздер. Менин телефонум барыңыздар келип алдыңыздар, биз ошол zaman чара колдонобуз. Мынтип күрөшпөсөк бул нерсе токтотпойт. Бирок ошону менен бирге ушул жердеги аткерчи менен бул алек болгон жигиттер токтоткула. Эгер сиздер ушуну бара алек болсоңор, сиздер кыргыздын душманы болосуңар. Ошондой эс алыңыздар. Жакшы. Мындай кылалы. Мына ошол подполковник токтотту. Подполковник. Тартипчи бол. Отур ошол жерде. Жаман үйрөнүпсүң сен. Жүгөнүңүзгө актай болуңуз. Отур. Беадап деп коесуң, бейтартип деп коесуң. Моңдай мен өзүм менен сен бир күндө иштебешиң керек бул жерде. Отур. Эми бул бир областтын жетекчиси сурап макул деди. Сиз областтын жетекчиликтин бир структурасысыз. Губернаторуңуз жооп бергенден кийин тартипчи болуңуз. Бул бир жагы, экинчи жагы. Эми бул бейтартип бул. Өтө бейтартип. Көпкөндүк бул. Чектен чыккандык бул. Токтот. Эгер ошол кызматкерин сайгак чаккан уйдай болуп качпастан талалап биздин алдыбызда турушу керек эле. Тура алган жок ошол лейтенантын. Тура албайсың жигит. Көбү турам деп күйүп кетти. Уятсыздык бул. Мына ошол жерге кулунга жыйын болот. Баргыла деп айттык биз.
500 dolar vereyim, ötüp keteyim de oturan. 1000 dolar veresin de oturak da oturak. Büt bardır yazılgan. Kamerada. Bu bir. İkincisi. Moğol Kadamjay'dan gelgen jigitli aksakalдар. Men ayırıkça aksakallarga ayırılan. Kim çındıkta aytıp koysa so'ng kebelegen bir olup algan aksakallar söyledi. Gubernator da жақсы көрінем, бұлар да жақсы көрінем, милиция да жақсы көрінемді. Çındıkты çırkıратып göl отасынан жігіттер кыздар. Бардық десілер. Biz bileriz. Aydan түскен жоқпыз. Bötön memleketten gelgen жоқпыз. Şekaradan ötüğünün azabı kандай ekeni biliriz. Ateşçilik hurmatın жақсылар. Екі өлкөнün ортосында olup, екі айдың ортосында болбой, екі районun ортосында болбой. Ateşçilik olup, Kırgız-Tacik şekarasında olup, çöktü, postu koygular, şekaraga koygular, sülüktü menin elektron ortosunda balya var olup postu. Üçüncü mesele. Hükümetin buyruğu çıkan deysiler. Eğer de hükümetin buyruğu, oşol Akılbek Japarov'un buyruğu, konstitutsiyaga, mıyzamga karşı gele turgan bolsa, al buyruğu işlebeş gerek. Biz oşonu teriştireriz de otağız. İyilikleyiz de otağız. Eğer de mıyzamsız toplam çıkarsa, Akılbek Japarov'dan cevapla tartağız biz. Oşanlıkta kızıldağanı koyuşumuz gerek. Beni dinleyizke atılganı toktatmış yolda toplayırsınız. Ben sizin gösterişiniz, sürükün seni gösterişiniz. Toplat. Bu oşol oblastlık bayanlar Qovsuzluk Hizmeti'nin ceketçisi eken, mınday ceketçiler 1 saatte işlemiştir. Olmuş şerefinde. Kiygen giyiminizi karamız, kiygen kepkanızı giyiniz, karamız. Ne olur turat, asker hizmetkerleri, asker formasını ustaq menen oturuşatmışlar. Siz çekten çıkansız. Üçüncü mesele, Moğol Kadamjay'dan gelgen jigittin meselesi boyunca. Çındık uşunda turat. Çındık biri ölçettiraydı. Bir kişi kuduk kasta deyip, 1000 kişi su içettik. Moğol şu jigitlerimizni, kızlarımızdı, çındıkta aytıp koygan gördü. Uyum ayırıp olsun aksakallar, şorpa şilen içip alıp, birlikte koşulup ketip, Allah'ın sögüp, takipte çakırganda olur. Toktatılayılmayınlar. Kanunluktan ne fayda kalış sözünü aytmasa değil. Sizler kalış oldular. Kaysi taraftan güç olup ketse, kıykırı güçlerinin kolda tekeverlerimizi toktatışımız gerek biz. Bizden namus gerek, ayriyet gerek. Ben o sol günde kakşap, Selika Ötkür Allah'tan, kakşap, buna bizim deputatların bağırı gördük. Biz kamera tartı olduk. Nokattan çıkan senin kulunduğuna gerek var. Kulunduğuna gerek kişi yok da otar. 1000 dolar vermeyi hiç ötmeyi de otarak değil. Bana sizden olsa hizmetleriniz varsa kaçıcı yok Tayland'da. Betin gösterdiği kaçıcı yok şun gösterdiği. Arsız bu. Bu namussuzluk. Öz elinin kanın içi uçunda olup bir yerine geçmek bu aynen ayırırız. Sizler kıyın çıkasınlar, Kırgızlar'a kıyın çıkasınlar. Kurallara Kırgızlar'a kadaysınlar, zövkülüktü de bunca göstersiniz. Göstersen geride göstersiniz. Bu bir. Yeni bir vakit olmalar. Buraya talap koymanın altında özünüz olsa talapla cevap verişiniz gerek. Rayon yetekçiliği, oblast yetekçiliği, sizlerge talaplı koymadı da, o talaplı da baktardan bir yönçüz gerek. Cevap verişinizi de seyircisiniz gerektir. Bir ortamda cüveli yüzü alıp, bunlardan ünlü olmakla, keyifli insanlarla. Bunlar harcağında mı sonunda olur, cevap kalır. Biz madaniyatlı, biz razaklıktın eliyiz. Biz razaklıktın yerinde çok oymanız. Bana Gula, Kocakolla, Ayınlı Sayfıtat, muzeyinde yazılıp duraktı. Münözleme vergende, özgöçö meken suyu sezini, özgöçö madaniyatlı olup, kiçikeydik menen özgöçölönüp turçuzer, Rusya'dan Taşkent'ten uşunda münözleme vergende saklaştı. Biz oşundoy, tarihlerden yeliyiz var. Biraz özünü toktatışınız gerek tabi. Büröden talaplarının altında özüm oşalı cevap veren de degen sorunu koyuşunuz gerek. Ben daha bir yol aytам. Eğer de hükümetten ошондой токтом çıkargan bolsa, toktomду atkаруу боюнча областтын çıkargan toktomu тура болот. Bir ol. Ben daha bir yol. Bir emes bir kança yol депутат болгон кишине карайт. Kırgızstandын içinde rayonlar aralık, ayıllar aralık, postun duruşu mıyzamsız 1000 dolar aytılab aytkanlar.
Al mizahsız mı? Abdestçilik degen sözde hiç kanday cevap vermek bu. Kaysi zaman karanızdan sözlerden karanı. Abdestçilik degen çegara olur. Postuk çegara kançalık güçüsünün Ruslar tezkersizce batasın da size. Bunu biz Bişkek'e varganda daha kerekle bizdeyiz. Daha kapsasa değil mi Aykınız? Kıskaça alırız. 3-4 kronenin bizde ruhsat verirsin. Adakan Kınfalvayıç, bugünkü yerine hoş geldiniz. 94 yılı kelgeningizde Begumar Tosmonov, Ahmet Masali Pirmey kelgensiz, anda qanday el to'sqonni bilasiz. Akimler kaçıp, hepimiz kuvala arkasından vardı. Babam bu işte, bana elimizdeki göz açılıp düşünüp gelecekler. Vardığımızlarda ayta turgan sözüm şu ki, bugünkü günde bizim ayıllar arasında postu yok kılış, yemi Kırgız'da kılıp dünyada korsatış, kolunu da elde saklap kalış, yaşlarda dağı tamarkanı verir. Bana o üyünü satam degenlerde kanday yol benim bolsa da alıp kalış. Şuna öte kömüldü öte burun. Bugün ele formanı kiyip alıp, elimizde el deve, yerimizde yer deve, dikandıra kilatkan silitranı tosuş, azotlu tosuş toplataya koğanlar. Şu Kırgız'a ketip atat dep demekliyiz gerek. Kızılkaya'dan çınavı, Bişkek'te çınavı kulundu degendeki işeniz gerek. Araplar ne üçündür? Milyar dolarlık nerseni bir sürekli kavul aldım dep koyuyor. Kırgız kaçan şuna düşünüyor deyip, 4 tane yıldız tavulalı verir, buna $1000 alsan, onu jegen ballar bala boy, bela olur, bilip alırlar ballar ne? Yemi dalı bir tayfa turgan sözüm şu ki, kulunluğa hoş gelipsiz, tez gelip, sizden başka deputatlar da şunday işlerde kılıp dursa kanday sonum olabilir. Bana yani bizi çaldardan da umurlar. Assalamualaikum. Sizden memurdan hoş geldiniz. Bu bizden nimege 2000 tondan hoş koydunuzlar. Bunu bayağı etkinlik. Bana karan kimsen var. Şekerani men özüm. Mikrofon çakmazın. Aylanıp görgönüm yok. Aylanıp görgönüm yok. Bırak toptoğusu da ötü otak değil. Şunu kanday kılasız bir tertip alasın. Bir tertip kalmasanız. Kırgız'ın sartlar kelip atıp dağı bunumuzdu, mayımızdı, pulumuzdu, yetimizdi, produktlarımızdı, bardığımız sartlar cevada demek. Ona şu kokşoğun çegeranın neçarlığıyla cebde karşılıyor. Çegeranı çık batok tutsamız sartlar bizge aka dese anan kiyin caraşamız. Anan kiyin çegeran meselesi çeşilir. Hazır gıday olup şu işteyi veretirmem olsa çegeran meselesi çeşilir ve kimsen bayım. O yerdi menin de kayta durgan sözüm. Bana o bizge tazası boyutu Tacikistan'dan alalım. Özünüz yakşı bilesiz. Küzde bir bala kurup veremenin, yeki turbanı cavlık kömümün özünüz başında bozdunuz. Tez ananın içinde kılavuz dediniz. Biz Tacikler'e kalkacağız, maskara balığı. Cavlını bağırıp, koyumuzu soyup, mimanlı kılıp, kıratı özge soğayı da tavır. Tacikistan'ın ciğerinde. Monça çevik göndermişti, atık taşla verecek at. Vurup kaltakla verecek at, özümüz canşı görüp durardı. Şulardı bir harekattan yani, şu çekerada... Akça bölüp verdi, iş cürü atat. İş cürü atat buyurun. Yok, bana o tazasurdun pulu karar kaptır degen söz diye işittik. Karaldı Allah, aksakal karaldı. Kararına basılmayalım, bana çekeran meselesini kimse bayarlanmayın. Şunun çekeranın meselesini çeşin. Bana o çekerada turgan postörleyen tek şeyin özünüz. Vardır özünüz bile siz bir yerden koyunu catağa çevirir. Şunu jakşı korku kattık parma basanız. Ötköze verse. Yel tamam olup. Başkanın eli Batır elde baktap koysa oturalım dedi Batır ekemizde. Bu kanday geldi. Şunca yer, beylik vardı ve toz da çekeranına adam koydu. Bunlar özümüz erkenden $1000 veresin, anan ötközürsün desem, özümüz görmüyorsunuz. Şunun meselesini çeşin, ben Oblastlık Kovsuzluk Hizmet Müjdekisi kim? Oblastlık. Kim tanımıyorsunuz? Evet.
O jigit sizin palatsınızda işleyin. Şu boyunca söylüyordu da bizim bayağı rıhsat verseniz. Polkovnik Mamadov'u çıkıyor. Da benim kolumda işte bu sotrudnike daha aman ya kaç o dergilerdeki Kırkıdağ'da posta durgan bizim ya sizler durgan hizmetlerden çıkaran koldan olur. Biro, bu derden adamınızdan var. Siz de ummat hatta karan boşuğa umdulup uşunların politikalı geletası 4 yıldan beri uşul yerlerinde daha mesleğen duran bedelim. Hazır benim hizmetlerime 500'den 1000 denilen söz aytılıp жатат. Bu yerde birovdu kendin özündün hizmetlerinde korgoyum degen hiç kanday oyum yok. Maga hazır uşul yerden çıkıp aytsın. 500'dü, 1000'di, kaysılığını olsa, alğanı olsa aytsın, men uşul yerden çıkaranı koldu. Aytsın. Жарай, жоғына рұқсат берсеңіз, рұқсат берсеңіздер. Мына өзінде шығып сөз алып мен сөйлеген. Азырына сіздер урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, Донтубай Тузанбаев. Сіздерде жогорку кеңеште биринчи окуудан өттү. Аккесиликке каршы мыйзамга өзгөртүү киргизиш боюнча ошону тездетип берсеңиздер, ушул жерде аккесилик менен сүйлөшкөнгө мыйзамдын негизинде мындай жакшы чаралар колдонуп тартипке келмек да. Анан бул жерде белгилеп кетсеңиздер. Эч кайсыларынан берген жок. Аккесиликти ушул жердин жарандары, ушул жердин тургундары өзүбүздүн жаранда жасап жатышат. Муну жасап жатышат. Азыр сиздин жаныңызда жүргөндөр дагы ошолордун бар. Кел. Кел. Кайбы. Биринчиден мындай. Жолдош полковник. Сиздин жаныңызда жүргөн дегенде сиздин токто жигиттер. Токто. Жолдош полковник. Сиздин жаныңызда жүргөн деген мен бул жигитти биринчи жолу көрүп атам. Siz de alamayınız. Yok. Toplama. Sizin canınızda gündüresi hazır mı olur var mıydı? Bizim partide diyorsunuz. Birinci olduğunu bu bir. Abdülkerim Bey, çok girmesiyle meçhelerde duran Abdülkerim sizlere rahmet. Buna ötüründe bizim ayıdatı balda şunda kandaş bin aldık. Ben Granita'da duram. Azak kimse var. Benim yolumda kanam, şeyimizde var koyuyorlar. Buna uzun kamerasında barata, buna da kemir koyuyor gündüzü. Gündüzü kemir koyuyorsa ortasına da bu kemir koyuyor. Marakan bir kemir. Ötüründe benim ondan gelip olsa, canlılar insanların 7 koy, 5-6 kura vardır, belgini satıyorlar. Kim var? Buna şunu yaptılar. Baylar attılar. Benim de yoktan $1000 var. Mesela bak, ana bir şey aldı. Ana burası buna şu dolar Makul. Makul. Teşekkür taşıyı köpeği olmadan beri olanlar kaç gelsin. Azıcık şuraya satıyorlar, sizlere katıyorlar. Azıcık gençliği satılamışlar. Karıslarını satılamışlar, kırmadılar. Cana saraylar böyle yürü tutmadan. $1000 alan bana bir de kasacağız. Hani duruyor şaşırda. Yemek vardı, yemek kısa. Daim yumuşak, münafıkı değil. Sizin aklınızda, bizim aklımızda cemaat değil. Tuğramayız. Münafıklar var, uyum alan. Yüzükler var. Ana gelip fabrikası sadece arkadaş olsun öyle. Matematikler çok kötüdür. Buna şunu açıkladı. Yeminle sevmiyorum da çıkıyorsun ben. Urmatlı beklesin. Hayır. Urmatlı beklemişler. Hazır şairle sözleşip davuzda hareket eder. Bunlarla. Bunu çekişi olmamız. Toktağlar. Niye bu ceder olamın? Çekişi olmamız. Urmatlı bizim beklemişler. Bağlı bir ayırdı neyimiz. Hazır bunu toktatalım. Moğol жерде айтылған сөздерді жанағылар берсін, дәлелдерін biz налогы қорғау органдары тексеріп, biz бұл бойынша іштейміз. Мен айтып кеттім, сіздер жардам беріңіздер. Аткезшілік менен күресу бұл барымыздың тапсырмасы бүгінгі күнде жүр.
Ошондуктан ушул менен токтоп башка маселе көтөрүлсө убакыттагы аз калды депутаттар кетиш керек. Алган маселени биз чечип алабыз. Бул маселени токтотолу. Аксакалдарга беребиз сөздү. Азыр уруксат бериңиздер. Мен жалпы элдин көйгөйүн айтып кетейин. Айшта. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, Кулунай районуна кош келипсиздер. 2022 жылдын 17 февралында Баткен облусунун Кыргыз Республикасынын президентинин өкүлчүлүгүнүн мамлекеттик административдик имаратында Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин катышуусунда чоң жыйын өткөн. Ал жыйында Баткен регионуна 120 миллион сом каражат каралганы айтылган. Андан башка 500 миллион сом Баткен облусун өнүктүрүү багытына, Коңушлаш Тажик Республикасынын кол салуусунан жабыркаткан аймактардын көйгөйлөрүн чечүүгө бериле тургандыгын да көзүнө сүйлөбөй турсаңыз сиз. Кандай чоңдурат анткени тургундардын да көксөгөн мүдөөсү аймактын өсүп өнүгүүсүнө жана жумуш орундары менен камсыз болуусу жалпы Баткен облусуна 1 миллиард 600 миллион сом каражат каралган 2022 жылга. Анын ичинен 700 миллион зыян тартып бузулуп күйгөн чек арада имараттарга компенсация катары, 400 миллион сом айыл чарба багытына, 500 миллион сом облусту өнүктүрүү үчүн деп ошондой деп каралган 2022 жылы. Бизге буга чейин маалымат толук келди, ушул боюнча бизге толук маалымат берип койсоңуздар кат жүзүндө. Себеби бүт баарыбыз байкап турабыз, эч кандай бизге бул боюнча маалымат келбей жатат. Андан кийин 38 жеке ишкерге дагы 200 миң сомдон компенсация төлөш керек экен. Анын 118.552 сомдон төлөнүп, 81.448 сому ушул убакытка чейин төлөнбөптүр. Бул 118.552 сом 2021 жылдын декабрь айында бөлүнгөн экен. Кагаз түрүндө да бергенбиз жардамчыңызга. Андан кийин биздин жанагы көйгөй, Кулунун аймагынын көйгөйү таза суу 2021 жылы 153 миллион сомго тендер өткөзүлүп 153 миллион сомго уткан, 2021 жылы 3 миллион сом ажыратылган, 2022 жылга 20 миллион сом ажыратылды деп бир ай мурун айткан, бирок кечээ жанагы Алмалы Доор курулуш ошо фирмасынын директору менен сүйлөшсөм, акча менин балансыма түшө элек деди. Быйыл 2022-ге эгерде жылга 3 миллион, 20 миллион, 30 миллиондон бөлсөк, биз кулундөрдүн дагы 5-10 жылсыз таза өчпөйбүз да. Ошол 153 миллион сомду тез аранын ичинде бөлүп берүүңүздү суранабыз. Аксакалдар, ким бата берет? Сиздер. Кимсанбаевич, дагы бир неме болуп калып кетти кичинекей. Бул дагы жалпы мен жеке неме эмес. Жалпы элдики да бул, элдикин айтып атам. Себеби Кайрагач заставасы 5-10 жыл мурда курулуш иштери жүргүзө баштап токтоп калган эле. Кайрагач заставасы биздики. Азыр тендер өткөзүлүп, ошо Алмалы Доор курулушу укту аны дагы. Бирок 1 миллион сом эле карап коюптур да. Ушундан акчасын кагазда болгонусу аксакал көрүп турмусуз, мына жерибиз, мына элебиз турганы жарым шарт. Бериңиз сизге. Эжеке. Кампирге берди, кампирге. Урматтуу Адахан Кимсанбаев, мен сизди мындан мурда 4 ай очунда эмне койгонуңуздар, 4-өөгө чейин катышып мактаганмын. Мана Киевден. Мен Адахан менин уулум эмес, уулум эмес, бир тууганым баласы эмес. Мен телевизордон көргөнүшүнүн аккаттыкты сүйлөгөнүгө курсан болуп, каерде тогучуга катышып жүрөм. Кызылкаяда ham сүйлөгөнмүн, мана Киевде ham сүйлөгөнмүн, Бешикте ham сүйлөгөнмүн, Ысванада ham сүйлөгөнмүн. Енді дағы теріктір шүлдеп дағы заман оңырып қалауы, бізге оқсығынның немезге құлақ қалауы деп, келіп отырауына да арқадан
Kutum oldu. Benim bir kızım var, köyü yok, balası var, tomurluk yetim devrim var kolumda. Şu an ne etti canı hükümetten, meddetten, elektriklerine başlamam. Gel yok da kızımızı işte avadı. O bana ısmarın üstüne yeksettin taklasına kesip ninci kaç tegin ceket buyruktur. Bela ocağı taka otu tütmesinde gelecek. Aile kata bozdu da boğazdan bir geçerler. Böyle uğlak şeker bişkeke kesip alınca göğüstüm boğazlarını yürüyecektir. Göğüste çıkan da bulanıp gittim. Şundaydı bana Karim Bay'la nene. Hanım bayağı gubernatör eken şu dedektifte var kadar doğunu açıp geçirmem sizce bu kampanyayı neden bu kadar yok edin sizce kimi kanday kemikliğiniz var eken başkanın da sıraladı eli bilet kızın bir var İngilizce kelim bilet düşünür işine düşünür beklenen şey oturamam ben sonra sağlık yakın balama aldım tesisler olup duracağım başla ki canlı kegen Direktine mermin kantılarga jardım kılaklı var. Vallahi varsa 18'de kişiden kaldım hakikaten. Usul bunlar bizim rayonun yetekçisi ken, bilim bölümü yetekçisi. Süreç koymuş sözünü hepimiz. Kendimiz şu işe gibi. Anan keyin batar. Bitti. Assalamu alaikum. Hurmatlı Radakan Zambayevich, bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasının deputatları, жергиликтүү жетекчилер, мен Кулумбай кеңешинин төрагасынын орун басары Досов Абдижапар депутатмын. Мен бир нече жолу, көп жолу жогорку кеңеште, министрлер кабинетинде көптөгөн элдик көйгөйдүн көтөрүп келем. Бир айыл чарба министрлигинде, Баткен облусун өнүктүрүү боюнча болсун, Кыргыз Республикасында айыл чарба боюнча ebegeysiz murda bolup көрбөгөн акча бөлүндү деп айтылды. Ошол акчалар биздин Leylek rayonuna жетпей жатат. Себеби канал тазалоодо мынагул азыр ушунча 28.000 эл болсо, канал тазалаганда ар бири 100 сомдон акча жыйып жүрөт. Bir айылдарга 10 камаздан эме кылып, акимге рахмат, ушундай уюштуруп, ашар жолу менен каналдарды тазалап отурабыз. Чек ара аймагында жашоодо оор суугат жерлерге айыл чарба боюнча өтө кыйналып келет. Мен айтайын дегеним, биздин айыл өкмөттүн бюджети мындай техникаларды сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок. Бул нерсени сиздер биз кабинет министр Жапаровдун атына да кат жолдодук эле. Bir Samsung үлгүсүндөгү bir трактор алып берсеңиздер. Алдан тыянак чыгылек, кат жолу келет. Экинчи көтөрө турган глобалдуу маселе Кыргыз Республикасындагы антимонополия деген уюм бар. Бул антимонополия деген ушул биздин чек ара аймагындагы келип кеткен элдер бардыгы эле ушул жерде жашаган элдер билет. Эмне үчүн бизде бензин маселеси, солярка маселеси, ГСМ маселеси кымбат? Биз бөгөйбүз. Себеби карап көрүңүздөр, Бишкек шаарында 54 сом экен дүң баасы. Аны Бишкек шаарында сатуучулар 62 сомдон сатат. А эмне үчүн бизде 73 сом элди? 23 сом кымбат болуп атат. Ал себеби бул жерде бир нерсе көрүнөт, кээ бир чиновниктер доляда болсо керек. Ошол үчүн bizde evakuasyon uçurunda bir kebri enelер бул жерде качкан учурда бензинибиз жок калып атат. Эмчеси өзү толук эме кыла албайт. Эл өзүн эвакуациялап качып жүргөн күндөр болду. Эми чындык ачуу болот. Мен сизге bir суу берсем капа болбойсузбу? Bir эмес, эмне суу берилет? Мен жогорку кеңешке барсам, кээ депутаттардын колунда меникиндей блокнот бар экен, кара блокнот. Сизде жокпу? Сен мени мынча добуш берипсиң, болот, макул карайм дейт. Сен мынча берипсиң, бул депутаттардын арасында бар нерсе экен да. Мен жогорку кеңешке себеби көп барам да.
Bizim Leylek rayonu sizge 80% kolos verip yürgümüz. Daha öyle veririz. Bravo. 80% sizge kolos veririz. Hayırlı için çekarada 2 yolu soğuş oldu. Siz bir kanda işi geldiğinde koymadınız. Olmadım. Yaxşı. Yaxşı. Moğol götürgen meselemiz to'g'ri mesele. Eğer de ошол жерде баягы бензиндин баасы ушундай кымбат болуп атса, башка болуп атса, монополияга каршы кызмат ушуну иштеш керек. Ал айтканыңыз абдан туура мыйзам боюнча. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда мыйзам иштеди. Biz ошону качап айтып келе атабыз. Экинчиси, Leylek жергесинде болобу, Бактен жергесинде болобу, кайсы жерде болбосун, биринчи болуп Мадумаровдун үйүнүн ортосуна телефондорду жазып алып көрүп атасың. Муну дагы адилеттик үчүн мойнуңарга алып коюшуңуз керек. Бир да киши дым деп ооз ачпай аткан мезгилде Мадумаровдун үйүнүн аркага чейин, максатка чейин, садага чейин бар жерде турат. Bunlar bak. Ben bir meselenin özgürlüğüne baktığımda artist olalım dedim. Kolundan koku gelmegenden ki gel al gel arasında yürüdüğünden bir kıyın ardından kameranın dikine aldım. Şimdi görünür. Kandayslarda gelbeklerden kuruk bol gelbek dediğinin çeşitlerden iyi gelir. Biz o çok soğuş bol gömdüm. Buna o çok otu çelek közünde. Mojerde durar. Zamirimiz akayda durar. Buna zamir. Oşol gelgen sayasatçılardan ne menen geldi, ne kılıp, ne iş bitirip geçti gibi bizler aytılmışlar. Biz oşol arkaga dağı, maksatga dağı, men operatsiyadan çıkıp maşinaga oturuga dağı mümkün emes degen vraçtардын tiyanagına karabastan biz kança murdatçı çalıp üyümü girgizip kança? Zamir çalıştırmasın. 108. 108'in, mana Asamidin degen mırza turar. 108 üydün ar birine girip rezervkenere sahip edip. Bize ne kadar? Osonu Moskva'da жүргөн bütün Kırgızstan siyasi partiyasının vaqtılуу iştivattan bizden içerek men makul emesin degen kıymıl anan Bişkek'teki bütün Kırgızstan'ın aktivistleri bir kişiden sarı çaka albay turup Ramatılık Rahman Razıkov bolup barыбыз чоң иштеп ушул жерге 3 milyon so'mluk kömök көрсөтүп bir kişiге айткан жокпуз. Мына азыр эгер максаттан ошол үйү өрттөнгөн кишилерден барбы бирөө жагы? Kim var? Mana gördünüz mü? Gördünüz mü? Biz ошолордон өкүл келсин деп 2 ayal, 2 жигит барган ошто. Жыйнап көрүп, фурага жүктөп, ошолорду өкүл кылып жиберип, ар биринин үйүндө турат, кирип бараңыздар. Мен макул эмесмин деген наклейкасы чапталыптыр. Бирөөнө бирдей кийип калбасын, экинчисине башка болуп калбасын, кыйшайып калбасын, биздин эл күлгөнгө караганда кыйшайганда экчилээк болуп калган деп 110 муздатгычты бирдей фирмадан Ош областы боюнча кыдырып жүрүп топтоду 3 күн. Мына ошол практика атат. Мен сурадым ошол үйгөндөрдөн. Эмне эң бүгүнкү күндө муктаж эмне десе, этибиз бар, пиязыбыз бар, картошкабыз бар, макарон, сүт, чай бар. Бирок ушул ысык 38 даража болуп атат. Сактай турган жерибиз жок, биз муздатгыч деп кыйкырып атабыз деди. Ошол муздатгычты алып ар бир үйүнө киргизди. Бул мен башкалардай болуп турганда артымдан мондай камера көтөрүп алып жүрүп чогулуп турду. Камера көтөрүп алып барып, 2 жашык суу берип коюп, 2 күн алатуудан кыйкыртпай. Биз жасасак, пенденин ыраазычылыгынын ага бир тыйын кажети жок. Мен Аллахтын ыраазычылыгын жасайм. Бул бир жагы. Экинчи жагы, кече моундай болуп тополон башталганда, ушул маселени дагы көтөрүп чыккан биздин бүтүн Кыргызстан фракциясы. Силерге келип ассалому алейкум деп коюп, чайларды ичип кеткенден мүйүз чыгабы. Маселе Бишкекте чечилет. Каражат Бишкектен бөлүнөт. Бардык документтер Бишкектен бөлүнөт. Анан келип алып силер менен кошо жүрүп коюп, 20 метр жүрүп коюп, 20 күн теледен түшпөй коюш, ал мага жарашпайт.
Biz жүрегimiz Kırgızстанның qayсы жерінде қиыншылық болған болса, ошол жерде жүрегimiz күйеді. Мені жаңағы дептеріңіз бар деп отырсыз. Мені қызықтырбай, кім қанша дауыс беріп отыр, кім қарсы шығып отыр. Мына қауіпсіздік қызметінің жетекшілері, полковниктер жағы, подполковниктер жағы жеткендерге, бұлар ошол мезгілдерде мүмкін капитан, лейтенант мезгіл болса керек. Бұлар менің артымнан күні-түн Тәжіктің артынан, Қытайдың артынан емес, менің артымнан жүрішші. Мен бір кішінің дәрегіне бір жаман сөз айтпайды. Емнеге? Жақсылық қылсаң дағы өзің үшін қыласың, ақыретің үшін. Жамандық қылсаң дағы өзің үшін қыласың, ақыретіңде жауап береді. Ошол. Баяғында жеттер алып, сен мені қолдапсың, мен саған көмек беремін. Сен мені қолдапсың, мен саған көмек бермеймін деген бұл айвандық сезім менде жоқ. Ошол үшін жеттер жоқ. Açık söylüyoruz, açık söylüyoruz. Rahmat. Bu bana okulan bana gel burada. Bu bana okulan bana gel bu cepte. Hem oktolu var. Dayavmen, elimizde yurtumuzga, memleketke, dünyasızga türşük versin. Memleketin başçılarına adres versin, eline kayrımlı olsun. Uşu kelgen deputatlardır. Daim el için hizmet kılganın daim bolsun. Sizlerge öte çoğun iyilikler kılamayız. Uşul berilgen, hazırkı elden bergen sıravlardı. Buna Bişkek'e jetip alıp özünüz aytkanday birden kağazı teriştirip, körüp, bizge yardım verişinizi soranam. Oyunlar buluğu katma. Hoş geldin. Aksılıklarda toylarla gelden başlasın. Katlarla degen oğlasta devlet kızının olsa ciddiçiler kılar. Rahmat. Oturumdan gubernatör hakim kurulcuları var. Hurmatlı mekendaşlar, sizler bütün Kırgızstan fraksiyasının deputatları Leylek rayonunun Kulunda ayılında el menen joluguşusun gördüңүздөр. Buyursa erteң Oş şahrında 14:00'da 12 may günü 14:00'da Rıspay Abdыкадыров атындагы филармонияда ушул эле депутаттардын катышуусунда эл менен жолугушуу болмокчу. Болбосо ошол жерден кайрадан түз эфир аркылуу жүз көрүшкөнчө Аллахка аманат, барыңыздар, бар болуңуздар.